Жеткен көкме тұрмай чачыбызды ала отыр. Эми алган жок деп ойлоп атасың. Эми элестетип атасың ба, чачыбыз ысый, башыбыз жылтырап жүргөнүбүздү. Сага негизи жарашмак. Жарашпайт мага, мен башым жалпак, бешикте көп жаткам. Кыздар, биздин кийимибизди алып койбоду, эмне кийип жатабыз эми? Могуну бербедим. Могу? Эми кантип кийбедиң ушуну элестетип атасың, кантип кийбедиң? Нормально эле го. Сага любой нерсе жараша берсе түшүнө эле койчу. Кыздар, бүгүнкү кийимибиздичи баары көрүп калышты, эртең эмне кийебиз? И то, что биз окшош кийим кийип атканыбыз вас это не напрягает? Кыздар, силерге жашаганда алексиңер да. Айлысыя башка. Азыр урушат. Көргөнсүңбү? Бир баланы жаткызып алып. Анын тери туруп кетип калат. Ох, казарманы тургузуйду. Ана тери туруп турат азыр. Неме шашасың? Ойлай албайсың. Эркек башыңар менен. Не кыздардын жанында мушташып атасың? Кечиресиз. Жаңы жап, энеңдин бурайын баласы. Ал бул ушуга жетпейт. Вообще-то, Оозуң жабасың же жаппайсың, жаның айырып салам азыр. Кыз талашып атасыңар, уялбай, көкмелер. логично ойлосоңуз мен кыз талашмак белем. Кебетең менен. Алдыр кебетең менен сени кайсы кыз кармагың? Фамилия. Максат. Сен атыңды сураган жокмун. Фамилия. Сайкал Максат. Неме клоун болуп атасың, Байке, эки жак бир жагыңызды карап нормально сүйлөсөңүз. Жош капитан, эки жак бир жак деген мен образын айтып койду окшойт. Конкретно эле бир жерин карасаңыз. Айбет. Не окумуш му? Жана жазайсыз деп койгонуңуз туура окулуш. Раз айтыш. Göç sen. Айлысая башка. Легче голову помыть. Что там, да, тарыт,